Koronaviruska байланыштуу Кыргыз Республикасында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Өзгөчө абал 2020-жылдын 25-мартынан саат 8:00 тарта 15 апрель саат 8:00 чейин Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад облусунун Сузак районунун аймактарына киргизилет. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү. Өзгөчө абал деген эмне? Бул жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана конституциялык түзүлүштү коргоо максатында республика боюнча же анын айрым аймактарына киргизиле турчу убактылуу чара болуп эсептелет. Өзгөчө абал режими Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын айрым укуктарын жана эркиндигин чектеп, аларга да кошумча милдеттерди жүктөйт. Өзгөчө абал кайсы учурда киргизилет? Өзгөчө абал кризистик учурларда киргизилет. Мындан тышкары, өзгөчө чараларды көрүүгө муктаждык жаралган учурда жарыяланат. Алар: биологиялык мүнөздө эпидемия, эпизоотия, эпифитотия жаралса, социалдык мүнөздө зомбулук жана адамдардын өмүрүнө коркунуч туудуруу менен коштолгон куралдуу козголоң, этностор аралык чыр-чатак, массалык башаламандыктар, барымтага алуулар, республикалык маанидеги жолдорду жана стратегиялык объектилерди куралдуу басып алуу жана тосуу. Табияттык техногендик мүнөздө табигый кырсыктар жана кыйроолор конституциялык түзүлүшкө, инсандын, коомдун, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын нормалдуу иштөө режимине түздөн-түз коркунуч келтирген учурда. Өзгөчө абалды ким киргизип, ким жоет? Президенттин жарлыгы менен киргизилип, ыкчам түрдө Жогорку Кеңешке кабар берилет. Парламент аны жактырып же тескерисинче артка кайтарып, айрым учурда жобону өзгөртүп, өзгөчө кырдаал режимин алып салалат. Режим канча убакытка созулат? Кыргызстандын аймагына киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү 30 күндөн, ал эми өлкөнүн бир бөлүгүнө киргизилген өзгөчө абал 60 күнгө чейин созулат. Бул мөөнөт бүткөндө өзгөчө абал режими токтотулат же Жогорку Кеңеш тарабынан ушундай эле мөөнөткө узартылат. Ошондой эле Жогорку Кеңеш режимди белгиленген убакыт аяктай электе токтотуп коюуга укуктуу. Өзгөчө абал убагында кимдер башкарат? Ыкчам башкаруунун жана күчтөрдү координациялоонун жогорку органы болуп, куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы, Ички иштер министрлиги жана Улуттук коопсуздук комитети саналат. Ошондой эле мындай иштерге жарандык коргонуу органдары өз компетенциясынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу тутумуна тартылган башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көмөктөшөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин жана башкаруунун жогорку органдары өзгөчө абал киргизилген жерлерде иштеген төмөнкү органдардын жана кызмат адамдарынын ар кандай чечимин жокко чыгарууга укуктуу. Күчтөрдү жана каражаттарды бирдиктүү кылып башкаруу үчүн өзгөчө абал киргизилген аймакка комендант дайындалат. Анын ыйгарым укуктары болот. Маселен, коменданттык саат киргизет, убакыт боюнча чектөө киргизип, чараларды көрөт. Андан сырткары аймакка кирип чыгуу тартибин аныктайт. Мамлекеттик органдар кандай чара көрө алат? Өзгөчө абалдын чаралары абдан көп, 25 пункттан турат. Алардын бир тобу менен таанышыңыз. Жарандарды жашоого кооптуу болгон аймактардан убактылуу көчүрүп чыгуу. Бирок алар жашап турганга башка жай берилет. Кишилердин каттамы, тагыраагы кирип чыгышы боюнча өзгөчө тартип орнотуу. Жарандардан курал-жарактарды, алардын ичинен атыла турган куралдарды, ок-дарыларды алып коюу. Ал эми ишкана, мекеме жана уюмдардан машыгуу үчүн аскер техникасы, жарыла турган заттар, радиоактивдүү заттар, материалдар алынат. Мындан сырткары күчтүү таасири бар химиялык жана уулуу заттар да алынат. Жыйындарды, митингдерди, көчөгө чыккан акцияларды, пикеттерди, андан сырткары эл көп катышкан спорттук жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Курал, күчтүү таасири бар химиялык жана уулуу заттарды сатууга тыюу салуу. Андан сырткары арак-шарапты жана курамында спирт бар каражаттарды сатууну чектөө. Карантин киргизип жана башка дагы санитардык аракеттерди, эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүү. Радио телеаппаратураларды, аудио-видео техникаларды колдонууга тыюу салуу же чектөө, жалпыга маалымдоо каражаттарына көзөмөл кылууну киргизүү. Ордун башка менен толтуруп берүү менен мүлктү алып коюу, жеке тараптар өткөргөн иш-чараларды жөндөп туруу, эмгекке жарамдуу адамдар менен иштеп турган транспорттарды, ишканалар, мекеме жана уюмдар үчүн жаратылыш кырсыгынын кесепетин жоюу үчүн ишке салуу. Бул учурда эмгек боюнча мыйзамдар сакталышы керек. Дагы кимди тартууга болот? Өзгөчө абалды жоюу жана жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн коргонуу ведомстволордун аскер бөлүмдөрүн, ИИМди жана ÖKMди колдонууга болот. Буга өлкөнүн аймагында жайгашкан башка аскердик бөлүктөр да кирет. Алар Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана аскердик устав менен иш алып барат.
Өзгөчө абал жарыяланган учурда аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү атайын жарандар 2 айга жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн чакырылат. Алар ири авариялар, жаратылыш кырсыктары, эпидемиялар жана эпизоотиялар болушу мүмкүн. Жазалоо иштери барбы? Жогоруда жазылган коменданттык сааттын тартиптерин бузса, баш тартуу кезиксе, тартип бузууга алып келчү, чагымчылдык жаратчу айың эмиштерди жайылтса жазалоо каралган. Андан сырткары милицияга, аскерлерге жана милдетин аткарып жаткан кызматкерлерге баш ийбегендер жазага кириптер болот. Өткүрбек Рахманов, Регион.